Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Алейкум, Соромбай Шарипович, биздин президентибиз, мына өкмөттө иштеп аткандар, мына министрлер, силерден сураачы, мына жерде элдери ачка калышты, жамгырда ар жерде жатышат. Оренбургской областан мына кабар келип атат, 100 адамды гостиницага жаткырдык дейт. Каякта 100 адам гостиницага жаткырат, бул жерде эч кандай 100 адам гостиницага жаткан жок. Машинасында жатышат мына жерде. Мына элдер турат мына жерде. Депутаттар, ойлоңуңар, оякта бала чакаларыбыз, ата-энелерибиз кыжалат болуп атат. Силерден сураныч, мына жерден ошо Бишкектен жөнөтөсүңөр, каяктан жөнөтөсүңөр, жөнөткүлө мына жерден. Бизди алып чыгып келсин, ошо барып Кыргызстанга ошо 14 күн болсо 15 күн ошо карантинде жатайлы ошо жердечи. Ошол жалган информация берген адам ушере келип ошо информацияны элдерге, карапайым элдерге айтып берсин ошол нерсеничи. Жалган информацияны ысыкчада отуруп алып, айткан бул туура эмес да. Мына баарыңарга айтам, депутаттар, кийим чоңдорбу, консулдарбы, мына түз балдардын атынан мен да сүйлөп атам. Уже чыдамдар кете баштады. Жалган информацияны баарыбыз угуп атабыз бул жерден. Мында калган туура эмес. Жашака кылып бизди алып чыгып кеткиле могу жерден. Талада калдык, ачка. Жамгыр жаады, жамгыр биз топтоп атабыз мында. Баарыңар жашака кылып биздин маселени чечип бергиле. Мына 15 күн, 16 күндөн бери ошол эле нерсени айтып атасың. Уже 20 күн болду, 20 күн болду уже. Балдар чыдамсыздык менен уже болуп калышты. Мына азыр бүгүнкү дагы нерсени көрүп Мына биз мына ушинтип машинада жатабыз. Эч ким мына гостиница эчтеке берген жок. Гостиница берген жок. Мына үшү уже машинадан уже күн сууктай баштады, аябай эле мына. Мына ишенбесеңер карагыла деген төшөктө жатат. Курткалар эптеп жамынып куртка кийип алып жатабыз мына. Ассаламу алейкум. Кыргыз Республикасынын Соромбай Жээнбеков. Биз да ушундай акыбалда калдык. Суук тагып атат, күндүркөк жаан жаап атат. Бизди дорожка ачып берип коюңуз суранабыз. Соромбай Жээнбеков, депутаттын баардыгына кайрылып атабыз, эч нерсе чара көрбөй элесиздер. Өкмөттөн эч нерсе пайда жок болуп атат. Мынакей машинада жатабыз, күндүркөк бүтүп атабыз. Мен Ысык-Көл областынан болом. Бир чара колдонуп, бир чыкап берип, Казакстан дорожкасынан бир жумак ачып берип койсо суранат элек. Биякта элдери, аялдар бар, кичинекей балдар бар. 150 адам бар. Кете албай атабыз. Акыбал оор болуп атат. Давай. Ассаламу алейкум. Урматтуу Шарипович, биз ошо ким жалган жашык айтып аткан болсо, ошо мына гостиницага жаткыздым, башка кылдым дейт. Мына лично мен өзүмдүн машинанын ичинде жатам. Келгенден бери почти 20 күндөн бери ушинтип эле машинанын ичинде жашап кеттим. Жол ачып берсеңер жакшы болот эле, ошо. Башка эмне дейсиз? Жашоо ушундай. Урматтуу маалымат таратып аткан журналисттер, ана Кыргызстандын маалыматын жазып жаткан жазуучулар, бизде жашоо ушундай. Машинада жашап атышат баары. Суук. Силесизби? Урматтуу Соромбай Шарипович, мына биздин министрлер силерден сураныч, мен жерде элди алып чыгып кеткиле, силерден сураныч, уже болбой калдык бул жерде суукта жата берип. Бала чакабыз күтүп атат, ата-энелерибиз кыжалат. Бишкек гостиницадан менен алып келип, сулуун алып келатканда, биз кылып атабыз деп атасың. Биз кетип атканыбызда, бияк карап кетип аткан, мына кыл чөкөбүз кетип атканыбызда, ошо эмен астында турат, Бишкек кафенин астында. Ошондо ФСБК чыкты уже. Ал жетти, тагачы биз тамак берип атабыз, тамак алып депчи, ал жетти. Бир күндө уруп ачкан. Ошондо ФСБКтан көрдүк. Мада бир келип кетет, аңгилдеп. Тартып жөнөтүп кат, отчет типа. Жайлап атабыз, ровный депчи. Ошо менен ортага айтыш керек, дал беришет. Кече айтканда обновление болуп атпайбы, мен я здесь ни при чем.
Информация силардан алат, бирок бизден албайт. Силардан алат да. Ошол информацияга аяктан барып атат экен, ошону көрүш керек. Силардан алат да, башка кимден алат? Кече элчилер жүргөн турат. Консулдан алат. Кече мына элдер өздөрү эксан болсо, аларга айтыптыр да, биз бул жакта уже уюштуруп койдум деп. Анан кече байке келип айтып атпайбы? Бул мага ал жакта башкача сүйлөдү, силердин жакка келип башкача сүйлөдү. Мен ойлоптум ал уюштурду деп. Нурбек, баягыда шаурма тартып эле жөнөткөн ошол жөнөттүр. Балдар деле келет. Ал балдар кечеге келген эксан ошол жаш балдар билбейт да, алар баралды салалы. Элдерден кайра 1000 сомго бензинге куйдум. Bir yönetilen ошону уландым. Ресми этет. Ошону кошуп туруп, мына Кошуп туруп ошону неме кылат. Улап туруп жатат. Бул жалган ошондой бизге фейкла гостиница басып. Там башка Ушундай жашоо ар бир машинада. 3дөн 4дөн балдар, 2ден 3дөн балдар. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде коомдогу болуп жаткан пайдалуу элдик турмушту чагылдырган жаңылык видеолоруңуз болсо, анда биз менен байланышып коомчулукка жеткирсеңиздер болот. Ал үчүн биздин WhatsApp, Telegram номерлерибиз +7 925 245 89 79. Koronavirus ildetin kay өлkө азыр билбесин. Кытайдан чыккан аламат каптады инсан дүйнөсүн. Күндүзү кечке үйдөсүң, көчөгө чыкпа түндөсүн. Шакырма бала милиция тарап салып ийбесин. Өпкөсү курап чарчаган, өлүдө күндө канча жан. Укастап калба жуктуруп, олактап жүргүн талпадан. Кудайдын буда жазганы, көрсөттү журтка тасканы. Salamdaş, erilip kolun karmabay, but menen butka salamdaş. Çoğutboy adam sınыңды, жеңе bil bir usulumdu. Kımbat tappası getette, kandagan talkan ulumdu. Alamat ötöt kütüp dur, haçapat bolboy tütüp dur. Hazırak bolso undarım, atalağılı biçip dur. Hazırak bolso undarım, atalağılı biçip dur. Kordoda bolso içip dur. балыкчыдан өттүңөр бе? Кан текшерүүгө алдыңыз? Ала тартып коебузбу ата? Азыр айтырла. Ол берин машинаны. Видеого тартып алчы, Нурман. Бул деген пассажирский эмес да. Чечим кала, просто текшерүү болуп атат. Байке жактанчы. Бирде машина жок. Ошо пассажирский эмес да, эмнеге? Ишке алсак, полигон алып берет да. Тартып койгон просто бул пассажирскийге. Нурман, тартып. Нурман. Эжектелер, банкелер эч жакка чыкпайт, бул
өзүбүз деле эмеден катта эсе бизде болсо өткөн деген информацияны айылып көчөрүнө жөнөтөбүз. Жарайт. Жолгасы да болсун. Пропуск эсимде жокпу? Пропуск алышыңар керек ар бир киши. Ондай посттордон пропуск көрсөтүп өтөсүңөр. Биз бербейбиз. Алышыңар алдыңарбы ага? Ошо эме гана ки. Тигине келип атат гай. Гайга болор токтотпой. Коюп туруп ток кетирбей турсаңар. Кандай алып бердиңиз? Туугандар үйдөн чыкпай жаткыла. Антип бизге окшоп кармап кетет. Аке кармап жүрөт эшикке чыккандарды. Кайсы жакта жашайсыңар, эмнеге чыктыңар деп кармап атат. Assalamu alaikum, урматтуу Сарайым чоңдору, чоңду ким бизе кылып, биз биякта 16 киши отурабыз да. Канча айдан бери отурабыз. Биз тамак аштын баарын эле тышта бир туугандар алып келип берди. Бир өкмөттөн бир айда көргөн жок. Айыл өкмөт 2 күндө билем, айыл өкмөт. Негизичи буякта кичине тамак ооруп, температура калгандар болду. Бир дары айтсак, өзүңөр алып алла деп койду. Эми биз убатабыз имиштерди көп элечи. Көчө чогулушуңарда врачтар чыгаралы дептир. Баары бир отурган надандар айтыптыр, чыгарбай эле койгула. Ошо надандар бизге кошуп койгула анда болсо. Эшикке эмне чаптайсыңар агаздын баарын? Үйгө киши кирбей калды. Үйгө эч ким эчтеке алып келип бербей калды. Барсаң эле коркот. Үйдөн бирдеме берейин десе кармашканга уруксат жок. Эмне деген жакшылык. Алла силерди бир баалактала көрүп билип турат да ошочу. Биз бул жолго чыксак өзүбүздүн каражатыбыз менен чыктык. Биз оору жугузуп келген жокпуз. Оорусу эч жакта 18 күндөн бери эмне? Келгени биз 18-inde келгенбиз. 3 күндөн кийин алып кетти бизди. 3 күндө канчадан киши менен учураштык биз деген. Биз менен чыккандар 10 адам азыр Запкос, Барскон, Том аймагындагы бу Баканбаевдин ичиндеги балдар жүрөт мына тышта. Биз жатабыз. Эмнеге аларды алып келген жок? Бизди 20-ында алып келип эртең менен камады. 3 күн үйдө жаттык. 19 деп жазды. Документально 19 деп жазганбы, канчасы деп жазды, бир Кудай билет да. Анан өзүңөр билгиле. Канча кишилердин бар азыр. Мына поварлар тамак сабыз деп отказ кылып туруп, аларды заставить этип жумуштан алабыз деп тамак бышыртып коюп туруп. Өзүбүз жазайын десек болбой койду. Ким буякта мына аталар отурат, канча жаш балдар отурат. Булардын бирөөсүндө үйүнө кошуналардын бар, бүт тууганын бар качып калыптыр. Бир тууган качып калды. Ошентип кагаз илбей эле мындай эле айтып койсоңор болмок да. Эшикке деле эч ким чыкпай эле болчу. Продукты деген жок үйдө. Отурушат, магазиндер эч ким сиз сатпайт, барсаң качып. Көрөм, силерге да ошондой башыңарга келет, көрөсүңөр ошону. Лукмойлоктон ата келген десең. Лукмойлоктон ат. Кой сүйлөгөндөн сүйлөп. Mana uchqunni darlab yuramiz. Bolalar молодец. Sanatoriyadan başladık, lokalleştirme.
Мен заправщик. Замыр Топор. Ал жүрүс менен Айбек Ташкеч. Шоерда. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.